Мен акча албайм аны. Сен не аласың? Эми кокус. Жоқ, мен ичим мүмкін да сенче. Сен мақсат етінің сол үшін түкесеге бәркен өзің байт. Мен соны алайық. Кетті. Азыр не аласың? Ачык сүйлөшөбүз. Ооба. Ачык сүйлөшөбүз. Ошо айтпаймын ба? Канаша сұрауым. Акчаны берип баштайбы? Сол башка сырларың бар ғой мындай. Башка адамдарга бербеген мындай айтпаган сырларыңызды айтышыңыз керек да. Акча боюнча кол кетти. Бош не болуш түшүштү. Точно? Ооба. Баштайбы? Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр. Чолпон ТВ каналы жана ошондой эле Share Channel YouTube каналында кофе тайм көрсөтүүсү. Биз кофе үстүндө дагы бир кыргыз элине таанымал инсан менен баардашабыз. Бүгүн биздин төрүбүздүн ардак коногу белгилүү теле алып баруучу красавчик Сулуу мырзалардын катарын толуктаган бүгүн бизде ЛТР телеканалынын кызматкери Максат Давранов. Кандайсыз? Жакшы. Баары жакшы. Баарысы көрсөтүгө. Баштаган, Бүгүн эки алып баруучу бир болуп кандай болот экен, Ошол жакта алып баруучу. Жарымдан кийин мен алып барып каламбы деген ойлор келип атат да. Эме. Эгер Шергазга байланыштуу суроолоруңуздар балким ичиңизде болсо, мен Шергаздын көрсөтүүсүнөн бир 3 мүнөт же 4 мүнөт алышым мүмкүн. Шергаздын чамча сырларымды ачып берүүгө аракет кылайлы. Бүгүн мындай өзүңүз буга чейин конокторго суроо берип жүрөм, анан бүгүн өзүңүз суроого келгенде кандай болуп атат сезимдер? Албетте мен эми түшүнүп атам. Интервью берген, маек берген каармандар, анын ичинде ырчылар аябай толкунданып, сүрдөп, кээ бир суроолордо такалып калып, кээ бир суроолордо көз кыса калып, эфирге көрүнсө бутун түртө калып, бул суроону бербе деген сыяктуу учурлар болот да. Ага карабастан эле аларды андан бетер сүрдөткөн учурлар болот. Ошол нерсе бүгүн менин башыма түшүп турат. Албетте суроо берген оңой, жооп бериш кыйыныраак экени байкалат да. Буга чейинки интервьюларда эле бул нерсени байкайбыз. Сизде кандай болуп атат? Энди менде алып баруучу менен отургондо бир аз албетте мындай кыйынчылыктар болот. Жөнөкөй ырчы же башка чөйрөдө болсо, анда өзүң алып баруучу милдетин аткарып суроолорду бере бересиң. Анан эми алып баруучу менен отургондо албетте бир аз кыйын. Эми суроолорго түз жооп бериш керек. Колдон келишинче жүрөктөгү нерселердин баарын айтыш керек. Суроодан качпаш керек. Ошондуктан мындай кылалы, көрсөтүүнүн башында келишип алалы экөөбүз. Кандай дейсиз? Макулсузбу? Көрсөтүү шартында алалы. Азыр чөнтөгүңүздө канча акчаңыз бар? Айтыш керекпи сөзсүз. Эгер болсо ошонун баарын столдун үстүнө алып чыгып койсоңуз жакшы болот. Негизи буга чейин Шергазы сиздин көрсөтүүңүздү ошол Чолпон ТВдан, YouTube'дан эле көрүп бараткам. Көргөм да буга чейинчи. Көп эле жолу программаларыңыздычы. Бирок мындай коноктордун чөнтөгүн чукулабайт элеңиз го? Жок, ушундай болуп калды. Ушундай болуп калды. Сөзсүз түрдө. Мен көрсөтөлү. Анан чукулаш керек. Азыр чукуласа эч ким жооп бербей турган калды. Болгон акчаңыз. Болгон акчаны чыгаралы, Эсептейли канча акчаңыз бар. Макул. Буну эмне үчүн чыгарып атсаңыз айтып. Закладтар дейсизби? Айлык тийди эле. 4350 4350 канча? 4350 мен өзү бухгалтермин, бирок 60 же 80 болот ошондо. 4430 4430 салып берейинби? Жок, бул жакка койсоңуз. Бул жак. 4430 сом болду, Мына урматтуу теле-көрүүчүлөр, мен элге да представ коеюн, мисалы мына 1 2 3 4000 300 мынакей 50 80 болушкун да, 4000 жакшы. Буну эми мындай коебуз. Мынакей. Акырын эметип коелу. Эгер болбой баратса, телефонуңузду эле коюп салсаңыз болот. Бирок эми телефонду койбойт болушуңуз керек, бул жерде канча деген дагы сиздин жумуштарыңыз бүтөт, Анда эмесе бул биринчи суроо, бул каяктагы акча, айлык тийдүү же кайдан барып дегендей? Жок, бул карточкаман чыгарып келдим, ошо айлыгымдын акчаларынан да. Бир бөлүгү. Ооба, карточкаман чыгарып келдим. Демек, эң сонун. Жакшы. Биринчи суроо, жумуш кандай болуп атат, ошону айтыңызчы. Жумуш жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Чарчабай атасызбы? Жакшы.
Алып баруучу болуш кыйынбы сиздин оюңуз боюнча? Телеканалда иштөө, теле алып баруучу болуу, теле алып баруучу болуш албетте өзгөчө бир татаал кесиптердин бири деп айтам. Бул нерсени Шергазы өзүңүз деле билсеңиз керек. Көптөн бери ушул жаңылыктарды алып барып элдин кызматына жүрөбүз. Негизи айтылат да, алып баруучу бул ракетаны башкарып бараткан космонавтка салыштырат да. Айрыкча түз эфирдегичи. Себеби ошончолук толкундануу, ошончолук сезимдер, ошончолук сүрдүү, бардык нерсени унутуп коесуң да. Түз эфирге чыкканда жоопкерчилик сени бүтүндөй Кыргызстан көрүүчүлөр көрүп атканын сезип, ошонун мойнуна жүктөп туруу. Мен ошол сөзгө кошулам. Космонавт сыяктуу эле айга учуп барып келген эле болосуң да. Себеби бул жактагы жашоонун баарын унутуп каласың да. Канчалык проблемаң, канчалык бир көйгөй, канчалык бир кубанычың болсун, түз эфирге келгенде башка ааламга түшүп каласың да. Эми башында бул кыйынчылыктар бизде болгон. Аябай кыйналып, сүрдөп, толкунданып, камера бул жакта турса, башка эле жакка карап титиреп, кадимкидей тердеп, ушундай учурлар башыбыздан өткөн. Бирок кыйын деп эле жасай койбош керек. Эгер каалоо күчтүү болсо, баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк берилген. Эч ким теле алып баруучу болуп, эч ким журналист болуп төрөлгөн эмес. Баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эгер каалоо күчтүү болсо, бардык нерсени жасап, анын ийгилигин көрсөң болот да. Анын сыңарында каалоо күчтүү болсо, жасай бересиң аны делечи. Азыр эми теле алып баруучулукка көнүп калдык. Андан кийинки азыр эми алып баруучу болуп иштеп атасыз. Бул кесип тандалганыңызга сиз өкүнбөйсүзбү? Теле алып баруучу болуп бул кесипке келип калганына мен өкүнбөйм. Эгер кайра эми албетте ал нерсе болбойт. Эгер кайрадан кесип тандоо укугу мүмкүнчүлүк болуп калса, сөзсүз түрдө кайра ушул теле жаатын тандамакмын. Себеби эми башында мен деле ойлогон эмесмин теле алып баруучу болуп калам деп. Каалоо, жүрөктөгү каалоонун арты менен келдик. Себеби бул теле алып баруучулуктан бир гана жеке карьера жасабастан, бул мага телевидение, теле алып баруучулук мага чоң мектеп болуп берди. Жашоодо көз карашым өзгөрдү, ак менен караны терең ажыратып билгенди үйрөндүм. Анан эң кубанганым ошол телеге келип, бул жактан көптөн дөр туугандар таптым, досторду таптым, сагышкан жакын инилерди таптым. Ошонусу мени кубандырат. Ар бир суроону бул жерде 4000 экен. 1000 десем аз болуп калат. 2000 кылалы. Кандай ошондо? Ар бир суроону сен 2000 сомго багып атасың, Ар бир суроону. Эгерде сиз баш тартсаңыз, 2000 сомду мага бересиз. Мен алып калам. Биздин каналга өтөт. Сиз суроодан баш тартып бересиз. Эгер акчаңыз түгөнсө, уже сиздин баш тарткан укугуңуз калбайт. Макул. Бирок даярсызбы? Даярмын. Баштар эле. Тойго көп чыгып атасыз. Мисалы, мурда сизди тойдон көп көрчү эмеспиз. Эмне үчүн айлык жетпей атабы же көбүрөөк акча табыш керек болуп калды? Ушул суроо бергендер көп. Негизи эми кошумча каражат эч кимге ашыкчы болбойт да. Биринчиденчи, анан экинчиден мен башында эле мисалы силер чыгармачылыкка аралашкандан баштап телевидение менен чогуу тамадачылыкты чогуу алып кетип атканыңар үчүн силерге көп билинбеши мүмкүн да. Биз 2007-жылы теле алып баруучу болуп баштаганда, ал учурларда ресторандарда той кылгандар аз болчу, почти жок болчу да. Анан биз мүмкүн болушунча чыгармачыл ушул телевиденияга алып баруучулукка, теле алып баруучулукка басым жасап койдук да. Анан концерттерди алып барып жүрдүм. Анан ал жакта өзүң билесиң, бүттүгү телевиденияда сени эфирде отурганыңда баары көрүп атабы, көрбөй атабы, угат укпай атабы билинбейт да. А концертте алып баратканда баары сени карап отурат да. Угуп отурат, кол чапсаң кол чабап, ушундай да. А тойдо мен мындан 4 жыл мурун той алып барып көргөм да. Алып барып көрсөм, ал жакта өзүң билесиң, ар кандай адамдар келет да. 400 адам болсо, анын бир 100ü сени угушу мүмкүн, балким 300 угушу мүмкүн. Жок дегенде бир 50-100ü башка планетада жүргөндөй болот да. Чичип аткан, же башка болуп аткан, же сүйлөп аткан. Мен концерттерде элди мен сүйлөп атканда угуп отурганды көрүп калдым да. Анан ошол нерсе мага жаккан жок, чын айтканда аурасы жаккан жок, тойдун аурасычы. Бир 12-13 той алып барып көргөм, 4-5 жыл мурунчу. Анан бул мен үчүн эмес экен деп, мен өзүм кыйнап эле баары уш тамада болуп аткандай сезиле берди да.
Аны таштап койдуңуз анан кийин. Аны таштап койдум. Кайра эмнеге аралашып Анан калдыңыз? кайранан ушул былтыртан бери бирок таштап койгон менен жакындардын, туугандардын тоюна алып барып берчүмүн. Анан башкалардын тоюна көп чыкпайт элем да. Анан ошо былтыртан бери чалып, жазып, сени сыйлап чакырып атабыз, келип бер деп макул деп чыгып жүрдүм. Анан бир тойдон көрүп бирөөсү чакырып жүрдү. Ошентип мага кайрылгандар көп болуп кетти. Анан ойлоп көрдүм, эмнеге адамдар мени сыйлап чакырып атса, Мен болбошум керек. эмнеге барбашым керек? Тойлорго канчадан чыгып атасыз ошондо? Тойлорго негизи Мен чакырсам канча? Балким мындай болушу мүмкүн да, Шерказы. Түз эле, түз эле. 2 жыл 3 жылдан кийин, Түз эле. 2-3 жылдан кийин мен деле өзүнчө бир чоң ставка коюшум мүмкүн да. Азыр мен 10.000 сомдон жогору алып бара берем тойду. 10.000 сомдон жогору. Андан деле ылдыйт алып барган учурларым болду. $100 алып барган учурлар болду. Анан кээде же мен бул абрагы, бул эми чөйрөгөм мындай тамадачылыкка киришип аткан үчүн ал нерсени көп билбей атамбы? Тиги той ээлери жакшы пактадан коюп койсо деле сүйүнүп элечи, бакылык, көбүңүздөн чыккан бере бериңиз деген учурлар болуп калат эт да. Жакшы, эми мындай кылалы. Бир аз жеке жашоого өтсөк, баардыгына мындай кызык болот аткан болуш керек. Баарына кызык болот, анын катарында мага деле кызык, элге деле кызык. Бир учурлары бир жаштакай болуп, бир Сайкал Сатбакасова менен жаштакай бир баш коштуңуздар эле. Азыр болсо эми мындай түшүнүксүз болуп калды бул жагы. Азыр чогуу жашап атасыздарбы, ал кайда, сен кайда деген суроолор аябай көп да. Аны эми өзүңүзгө эле түз берип атсаңыз, сиз эми андай тайсалап качып кетесиз, бирок бүгүнкү көрсөтүп ошону түз жооп берип коюңузчу. Ар бир эле адам мисалы жашоодо биринен баштап атканда ойлонот да. Анда ал жерде машина сатып алып аткан жерим жок, үй сатып алып аткан жерим жок туурабы, же сотка сатып алып аткан жерим жок да. Тобокел кыла тургандайчы. Анан эми ошол учурда Сайкал экөөбүздүн ойлорубуз, максаттарыбыз бир болду. Анан ошондон улам экөөбүздүн жашообуз бирикти да. Анан эми албетте көңүлдө, жүрөктө бирибизге болгон сезимдер эми 100% айта албайм. Болгон үчүн биз ошол учурда кол кармашып жашоого бир багытты бололу деген ой менен ушул нерселерди жасаганбыз да. Азыр эми ошондо кандай болду? Чогуу жашап атасыздарбы? Ал кайда, сиз кайда дегендей ушул жашоо турган жеке жашоодо эмне жаңылык? Эми жашоодочу балким биз жаш болгондо, бир аз жашыраак болгонубузда, бир 20 жаш тегереген болгондо биз Сайкал экөөбүз бири-бирибизди кыйнап жашай берсек болмок да. Анан жашообуз токтолуп калгандан кийин акылды иштетип, ой жүгүртүп көрсөк, биз дагы эле жашай берсек болмок. Элди ойлоп, дос таанышты ойлоп, туш туугандарды, ата энебизди ойлопчу. Бирок биз кыйналат экенбиз ортодочу. Эмне үчүн? Анан Эмнеден келише албай калдыңыздар? Эмне себеп болду эки ажырым жолго түшүүгө? Просто экөөбүздүн ой жүгүртүүлөрүбүз, максаттарыбыз башка экенин түшүнүп жеттик. Анан ошондон улам бири-бирибизди кыйнабайлык деп бири-бирибизди кое бердик. Бул жерде эч кимди күнөөлөштүн кереги жок. Сайкалда күнөө же менде күнөө, же элде күнөө, же бирөөдө күнөө дештин, күнөөнү издештин кереги жок. Бардыгы экөөбүз сүйлөшүп, акылдашып, бирибизди кыйнабай эле коелу деп ушундай чечимге келип эки ажырым жолго түштүк. Болгон ошол. Болгон ошол. Азыр мамилеңиздер кандай? Мамилебиз жакшы, дос боюнча эле калдык. Тескерисинче мурункудан да жакыныраак болуп калдыкпы деп ойлойм да. Себеби экөөбүз чогуу жашап көрдүк, бирибиздин секреттерибиздин баарын билебиз. Ал мен жөнүндө бардыгын билет, мүнөзүн билет, жашоомдогу минус плюстары билет, мен аныкын билем. Ошон үчүн бирибиздин характерибизди билебиз. Андан бери деле 2-3 жолу тойдо чогуу болдук. Бул биз үчүн чоң эле проблема эмес. Жакшы эле мамилебиз. Жакшы, дос боюнча эле. Дос боюнча эле. Эми канча убакыт бирге жашадыңыздар? Канча убакыт? Жана кайсы жерде кандай ушу кызык түшүнүксүз болуп калды. Сиздер бир баш кошкондон кийин эле көпкө эле созулган жокпу айтор? Эми 1 жылга жакын жашадык.
бир жылга жакын жашадык. Эми биз деле жашагандан баштап эле жаман жашадык деп айта албайм. Жакшы жашадык, айыл барып деле жүрүп келдик. Айыл барганда деле Сайкал экөөбүздүн көп мындай кызыктуу учурларыбыз болду. Эми көп ойлоду, Сайкалды жумушка албаса керек, ырдап сахнада эле жүргөн депчи. Эми ырчыгыздар ошондой ойлой берет го. Жок, андай эмес, тескерисинче бардык жумуштарды жасап эле тарсалдап, көпчүлүк учурда мен Сайкалдын тарабын талашып, үйдөгүлөргө чарчап атат, же ооруп атат деп алдын алып, эми иш кылбай эле койсун деген сыяктуучу кыжалат болдум эми. Деп сыртка чыгып кетип келсем жумуш кылып аткан болот. Тескерисинче үйдөгүлөр сен эмне бул тарабын талашып атасың, жашынака эле жумуш кылып атпайбы деп. Өзүм уят болуп калган учурлар болду. Анан ошентип эле жашадык. Анан убакыт өткөн сайын бири-бирибизге көз караштарыбыз туура эмес келишин байкап баштадык. Аны да өзүбүз жашап көрөлү деп ал деле билдирбеди, мен деле билдирбедим. Анан карап көрсөк, көпчүлүк учурда кыйнап коюп аттык өзүбүздүчү. Гүлшара Салбакасова менен азыркы мамилеңиздер кандай? Ал жеке өз нерсени кандай кабыл алды? Бул нерсени жакшы эле кабыл алды. Эми ал деле көптү көргөн аял да. Башында ал деле көп кеңештерин берди. Мен апам деле, Гүлшара апабыз деле көп эле жолу жакшылап ойлонуп көргүлө деп, акылга салгыла деп жакшы кеңештерин берип атты. Эми ким эле өзүнүн баласын, кызын ажырашып кетишин каалай турабы. Анан акырында алар деле туура түшүндү. Макул, бул силердин чечимиңер деп биздин чечимди колдоп беришти. Азыр ошол кадамга барганыңызга өкүнбөйсүзбү? Кайсы кадамга барганмы? Эми экинчи жолго түшүп ошол чечимди кабыл алганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнгөндө өткөнгө өкүнбө деген сөз бар го. Мен үйлөнгөнүмө деле өкүнбөйм, ажырашканыма деле өкүнбөйм. Бул эми пешинеде бар нерсе экен. Аллахтын буйругу ушундай болду. Ал нерсени кабыл ала билиш керек. Анан кабыл албай эле кыйнай берсек деле туура эмес болуп калат. Баягындай кыжалатчылык болуп бир үй бүлө бузулгандан кийин бир бардык эле адам ойлонуп бир кыйналат эмеспи? Сизде ошондой кыйынчылыктар болдубу? Жок, биз андай кыйынчылыктар бир аз болду. Эми ал нерсе кандайынан болду? Ушул учурда биз ажырашып кетебизби, кандай болот деп мен көбүрөөк Сайкалдан мен деле көбүрөөк өзүбүздү эмес, ошол учурдачы дагы ушу элди ойлодук да. Эл кандай кабыл алат? Булар жеңил ойлуу адамдар экен, жөн эле үйлөнүшүптүр, эл көзүнө эле деп айтышпайбы, ар кандай сөздөр чыгарбайбы деп биз ушу эл кандай кабыл алат деген нерсе мени да Сайкалды кыйнады окшойт. Мен көбүрөөк ошол нерсе кыйнады да. Себеби эркек катары жоопкерчилик көбүрөөк менин моюмда болчу да. Анан бул эмне үйлөнүп эле ажырашып кетти, анда эмне үйлөндү деген суроолор көп болушу мүмкүн да. Ошол нерсени ойлондугунан мындай алып караганда чынына келгенде ошо айтып аткан эл деле эми албетте алар биздин сыйлап, жакшы көрүп, ушулар бактылуу жашаса экен деген ой менен кыжалат болуп атышты да. Бирок тески бир жагын алып караганда эми алар келип эл биз менен келип жашабайт экен. Эл келип биз менен чогуу жүрбөйт экен. Биз Сайкал экөөбүз чогуу жашайт экенбиз, экөөбүздү бирибиз кыйнайт экенбиз да. Ушундан улам биз ушундай чечимге келдик. Эми эл деле туура эле кабыл алса керек деп ойлойм. Учурда жүрөгүңүз бошпу? Ошону билеличи, учурда жүрөгүңүз бошпу же жактырган адамыңыз барбы же ошондон айтсаңыз. Эми жүрөк дегенде жүрөк бош эле. Анан ал суроо азырынча өзүм деле ойлонуп элекмин. Сиз айтып атсаңыз ойлонуп атам, мен деле жүрөгүм эсин табышым керек экен деген ойлор ушундай адамдардан суроо болгондо гана келет да. Башка учурда чыгармачылык, мисалы мен өзүмө бул 2019-жылга пландарды койгом. Жеке жашоо жөнүндө эмес, көбүрөөк чыгармачылык, карьера дагы да болсочу. Ушуну көбүрөөк басым жасап, жаңы долбоорлор чыгаралы деген ой менен 2019-жылы мен үчүн иштерман жылы деп өзүмө жарыялап койдум. Демек 2019-жылы Максат Дарановдун тою деп жукпай калат экенбиз танда, э? Же Эгер мен өзүмө койсом нерсе болбойт да. Кайра айтып атпаймынбы, баары Аллахтын буйругу. Эгер Кудай буйруп койсо, азыр көз ачып жумган эмне болушун билбейбиз турабы. Мен эртең бүрсү күнү
бирөөнү жакшы көрүп же тагдырыбыз биригип калышы мүмкүн. Эгер буйраса дагы бир 3-4 жыл жүрүшү мүмкүн. Ошондо планда качанка план коюп атасыз мисалы? Барып десе план менен эмеспи? Кайсыл темада план? Ошол үй бүлө куруу боюнча. Жок, ал боюнча планым жок. Планыңыз жок, Жок, жок. жүрөгүңүздө баш. Вообще. Таңертеңиңизге кандай кыздар жагат? Балким экран артында отурган сулуулар болсо. Эми андай жагат, мындай жагат деп эме кылбай эле коеюн. Ушул суроодан баш тартып коет окшойм, э? Кандай кыздар жагат дегенде экран артында турган кыздар ой деп жүрөктөрүн кармап. Балким аракет кылып көрмөк. Баштатасызбы? Демек 2000 сом менен? Ооба, 2000 сом менен. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жигит айтты, жигит жасады. Айтылган сөз, атылган ок, макул болгон шартыбызга 2000 сом бул сизден бизге. Анан кийин кайра сурамай жок. 2000 сом аякта депчи. Баягы көрүүчүлөрдөн эң көп кайсы суроону угасыз? Мисалы көрүүчүлөрдөн же Instagram аркылуу. Ошол телекөрүүчүлөрдөн көбүнчө эме деген суроо көп келет. Боёносузбу? Помада коюп чыгасызбы? Балким. Көзүңүздү бойойсузбу? Анан эмне үчүн илебиңизди жалай бересиз деген сыяктуу эмелер келе берет да. Анан бул эми мага адат болуп калган. Мен ушул нерсени жок кылайын деп 2-3 күн мындай өзүм контролдоп тилим чыгарбай көрдүм да. Аракет кылып. Тескерисинче оозум жарылып аяк кыйналдым да. Анан эми албетте өзүң эле билесиң, эфирге чыкканда чоң прожекторлор болгондо бир аз эле пудра коюп коюшат, бешиңер жылтырап калбаш үчүнчү. Анан башка тоналка коюп, же болбосо бир туш коюп, же болбосо помада коюп деген андай учурлар болбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр убактан пайдаланып айта кетели, бүгүн биздин көрсөтүүгө максат Аронов эч кандай боёнбостон, сиздер ойлогон помада андай нерсени коебуз да, мына бүгүн өзгө эле олтурат. Жалпы эл менен амандашып коштошуп алсаңыз. Мен ушул эркин микрофон берип атасыз туурабы? Эркин микрофон берип аткан учурдан пайдаланып мен сизге бир сой бергим келип атат, Шерказы. Албетте Кыргызстанда, анын ичинде түштүктө өзүңүздүн атыңыз көпчүлүктү кызыктырган алып баруучу тамада шоумендердин катарында турасыз да. Мага деле көп сурашат, экөө сүрөт киргизип калсак же история киргизип калсак, бул канчанчылык бала, кандай, жүрөгү бошпу деген сыяктуу кандай суроолор берет да. Демек сиз мага суроолордун баарын топтоп сага берип коеюн деп атам. Алып баруучу катары, теле алып баруучу катары эркин микрофон берип атпайсың магачы, ошону пайдаланычы. Макул сурай бериңиз. Сиздин жеке жашоодогу пландарыңыз кандай? Үйлөнүү тууралуу же кандай кыздар жагат, общий жеке жашооңузга байланыштуу бир суроолор жооп берип. Азыр өткөндө көрсөтүүбүзгө Асель Касымова келгенде айтты эле да. Сен идеал туткан адамың дейт да. Сен идеал тута бересиң, бирок бирөөнү жакшы көрүп калсаң, ал идеалдарыңа дал келбейт деген. Ошондон ансыгардай мен эле сиз ойлогондой ойлоп көрө турмун, мындай кыздар жагат депчи. Мен ар дайым кыздардан багалаган сапатым бул тазалык. Эгер таза болсо, мага баардыгы эле кыз. Эми ол кыргыздын кыздардын баары эле сулуу го дейм, таза болсо элек, бар кыз ошол. Буга чейин деле жогоруда айттым, сиздердин программаны эфирден деле, YouTube'дан деле көрүп турабыз. Ар кандай кызыктуу суроолор берип, көрүүчүлөрдү зериктирбей аракет кылып, адамдардын, каармандарыңыздардын жан дүйнөсүн ачып берген аракет кыласыздар. Ишиңиздерге ийгилик боло берсин. Рахмат. Негизи Шерказы, сизден биз көп иштерди, жумуштарды күтөбүз. Азыр жашсыздар дегендей чоң ийгиликтер жарата бериңиздер, токтоп калбаңыздар. Негизи ушул нерсени жасап атканыңыз деле жакшы. Буга чейин сизди шоумен катары тамадалар, тойлордо гана көрсөк, телевидениеде сиз диктор катары, жаңылыктарды алып баруучу катары көрчүбүз. Бул нерсени баштап жакшы кылыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Көптөгөн адамдардын жан дүйнөсүн ачып, көрүүчүлөрдүн кызыктырган суроолорун сиз берип турыңыз. Кудай буюрса, биз ойлойбуз, да көп жолу эфириңизден жолугушабыз.
Ада эмесе калган 2000 сом урматтуу көрүүчүлөр өтө катуу эмне үчүн анын акчасын алып койдуң деп үмүт жүрбөңүздөр. Бул калган акчанын баарын мен өзүнө берем, бирок оюн деген оюн, сөз деген сөз. Бул калган акча өзүңүзгө. Чын жүрөктөн. Анан бул акча бизге калды. Буюрса кийинки көрсөтүүгө чакырсак, мындан да оор тапшырмалар болот. Ошондон жаныңызга бир 20-30 миң салып кетсеңиз, сураңыз. Болду, сүйлөштүк. Ал татаалыраак анын сөзү мен билем саткар бай, ошондон акчаны сиз бере берткенсиз алып койсо болот. Албай эле. Тамаштайбыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Шергази Турдукулов болдум. Чолпон ТВ телеканалы менен биргеликте мына ушул видеону сиз YouTube'дан Share Channel каналынан көрсөңүздөр болот. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Пирожный кандай?